Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган өлкөсүн парламенттик республикадан президенттик өлкөгө айлантуу үчүн үгүт жүргүзүүдө. Эгер референдум өтсө, президент министрлерди жана сотторду парламентке карабай эле кызматка коюуга укуктуу болот. Премьер-министрдин ролу да жоюлуп, вице-президенттин кызматы жаралат. Жалгыз гана президент чукул кырдаал киргизүү жана парламентти таркатуу укугун алат. Баш мыйзамга мындай өзгөртүү киргизүүнү президент Эрдоган жетектеген Акыйкат жана Өнүгүү партиясы менен оппозициячыл Улуттук аракет партиясынын жетекчилери колдоодо. Президент Эрдогандын айтымында жаңы система Түркиянын өкмөтүн күчтүү, чечкиндүү жана туруктуу кылат. Бирок оппозициядагы Республикачыл Элдик партиясы жана Демократиялык Элдик партиясы сунушталган президенттик система өлкөдөгү демократиялык эркиндиктерди чектейт деп эсептешет. Соңку жылдары Түркия бир топ олку-солкуга туш болду. Соңку 1,5 жыл ичинде террордук чабуулдарда 500дөн ашуун адам каза тапты. Чабуулдарды Ислам мамлекети аттуу экстремисттик топ жана күрд согушкерлери жасаган. 2016 жылдын июль айында аскердик төңкөрүш аракети да жасалды. Ага байланыштуу 140 миңге жакын адам камакка алынган. Эгер бул конституциялык өзгөрүүлөр кабыл алынса, президенттик жана парламенттик шайлоолор ар 5 жыл сайын бир күндө өтүп турат. Президент Эрдоган 2019 жана 2024 жылдарда шайлоого катышып жеңсе, 2029 жылга чейин президент болушу мүмкүн. Ал 2003 жылы алгачкы жолу премьер-министр болгон.